Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек биз сиздер менен сулуулук, тазалык темасын улантабыз. Бүгүн биз антиперспиранттар жана дезодоранттар жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Алардын айырмасы жөнүндө, кантип адашпайларды тандасак болот жана кантип жагымсыз жыттан деги эле сактансак болот. Ушул сыяктуу көптөгөн суроолорго жооп алып кетебиз. Демек, темабызды баштайбыз. Мына биз көпчүлүк учурда коомдук транспортто кетип атканда, мына кимдир бирөөдө жагымсыз жыт келе баштайт. Мына биз биз ошол жерден тезирээк качып, тезирээк кетип калабыз келет. Бул өтө жаман абал. Эгерде башка бирөө болсо да жаман абал, эгерде өзүбүз ошол абалда биз жүрсөк, эмне кылышыбыз билбей айда жок ошол транспортто жүрсөк, бул өтө жаман абал. Бул жерде дагы биз өтө ыңгайсыз жана уят сезимде калабыз өзүбүз. Ал эми эгерде биз билбесек, анда бул өтө начар абал, биз билбей жүрө беребиз, көптөгөн адам бизден кача барат. Негизинен ушундай түзүлүптүр, бизде биздин мурдубуз өзүбүздө болгон жагымсыз жыттарды анча биле бербейт экен, байкай бербейт экен да. Анткени биздин мурдубуз ошол жытка көнүп калат экен, биздин өзүбүздүн табигый жыт катары сезип ошо көнүп калат экен да. Өзүңүз эле байкасаңыз керек, мисалы үчүн башка адамдардын мындай жакпаган нерселер дароо байкалат, өзүбүздө ошол нерсе бар болсо анча билине бербейт. Негизинен ошондуктан бизден мындай сунуш, эстетип койчу нерсе, жакындарыбыздан анча-мынча сурап турган соң болот экен, эгерде биз билбесек да, бизден жыт болобу болбойбу, анан өзүбүз дагы анча-мынча жыттап мындай байкап көңүл бурсак, ошондо билинет экен. Атайын көңүл бурсак, анда нерсени байкап жүрө беришибиз мүмкүн. Ошондуктан башка бирөө бизден кача бериши мүмкүн да. Сөзсүз түрдө буга көңүл буруп турушубуз керек экен, өздүк гигиена катары жана иште бизге тоскоол кылбаш үчүн экен да. Денедеги деги эле жагымсыз жыттар өзү эмне себептен пайда болот экен? Деги эле биз аба ырайы ысыганда, анан катуу көп кыймылдаганыбызда, стресс учурда биздин денебиз тер бөлүп чыгарат. Бул табигый көрүнүш, анткени дене өзүн ысыктан сактап калуу үчүн жана стресс учурда өзүн сактап, күчтүү оору ар кандай нерселер менен күрөшүү үчүн ал мындай терди бөлүп чыгарып турат экен да. Ошол тер менен кошо, биз менен кошо денебиздеги ысык дагы бууланып, жогору карай чыгып кетет экен. Мына биз деле сууду кайнатканда бул суу буулана баштайт. Дал ушундай болуп бууланып, биздеги денебиздеги ысыкты алып кетет экен дагы, денебиз өзүн өзү ушинтип муздатат экен да. Муздаткыч системасы экен да денебиздин. Андыктан бул табигый нерсе, бул менен күрөшпөш керек. Негизинен жагымсыз жыттар дагы ал терден чыкпайт, ал башка нерседен чыгат экен. Мына көрүп кетели. Демек биз тердегенибизде өзгөчө колтук жана буттун айлана чөйрөсүндө жана башка жыныстык жактарда болушу мүмкүн. Тердегенде негизинен шекер жана май жана ар кандай керексиз шлактар бөлүнүп чыгарылышы баштайт экен, эгерде өзгөчө ал шлактар башка жол менен чыга албай аткан болсо. Анан ошол шекер менен майды биз гана эмес, адамдар гана эмес, мына бактериялар да аябай жакшы көрөт экен. Алар барып ошол бактерияларды жей баштайт экен. Ошол жерде азык зат көп болгондуктан бактериялар тез-тез көбөй баштайт экен дагы. Анан алар өздөрү ошол азык затты жеп, ошону ашкылуу үчүн ар кандай жагымсыз жыттарды чыгара баштайт экен. Биз ойлойбуз, тер дегенден же дененин өзүнөн жыт чыгат деп. Дененин өзүнөн эч кандай жыт чыкпайт экен. Дал ошол бактериялардан жыт чыгат экен да. Анан эгерде биз аны тез-тез жууп тазалап ошол бактерияларды жок кылып турбасак, анда жагымсыз жыт күчөй баштайт. Анткени бактериялардын саны ал жерде дагы да көбөй баштайт экен. Анан өздүк гигиенаны андыктан биз тез сактап турганыбыз жакшы болот экен. Тез-тез өзгөчө жайдын күнү, бир күндө жок дегенде бир жолу душ кабыл алып турушубуз керек экен. Ошондо жагымсыз жыттар жок болуп турат экен да. Жана ошол эле учурда биз кырынып түктү жок кылып турган соң болот экен. Анткени түк бар болсо, ал жерге майда көп бөлүнүп чыгарат. Анткени майлап туруш керек, сакташ керек. Жана жылуулук көбүрөөк пайда боло баштайт, көбүрөөк сакталат экен, тезирээк ысый баштайт экен ал жер. Жана ошондой эле жагымсыз жыт көбүрөөк сакталып турат экен да ал жерде. Ошондуктан бул жерде сөзсүз өздүк гигиенада жуунуп жана кырынып турганыбыз туура болот экен. Бардык ошол зоналарда кайсы жерде чыккан болсо да. Эми антиперспиранттар жана дезодоранттардын айырмасы эмнеде экен көрүп кетели. Бул дагы өтө пайдалуу. Мына билип кетели, сол жакта антиперспиранттар, оң жакта дезодоранттар болуп турат. Негизинен экөө тең жагымсыз жыттарды кетирет экен, тигиниси да мунусу дагы. Эми айырмасы, антиперспиранттар катуу тердегенден сактайт экен, ал эми дезодоранттар болсо катуу тердегенден сактай албайт экен. Экөөнүн анткени иштөө жолу эки башка да. Мына антиперспиранттар тешчелерди жаап, терибизди тер бөлүп чыгаруунун жолун токтотуп коет экен да. Андыктан тер көп бөлүп чыгпай калат экен. Ал эми дезодоранттар болсо, алар тер бөлүп чыгарганды жоготпойт, алар болгону бактерияларды гана өлтүрөт экен. Бул бир чети жакшы, бир чети ыңгайсыз да. Ошо кимдир бирөө өзүнө ылайык таңдай берет экенбиз. Антиперспиранттар күчтүү болот экен, анткени тешчелерди жаап салтат. Дезодоранттар анчалык күчтүү болбойт экен, алар жеңил болот экен да. Бирок күчтүү болгондуктан антиперспиранттар тешчелерди бекитип салгандыктан, мына тешчелер бекитип салтат, анын нормалдуу иштеши токтоп калат да. Табигый жолу бул тери мына тер бөлүп чыгарып туруш керек. Бирок биз антиперспиранттар аны жок кылып салтат. Ошон үчүн ал зыян экен. Барып аллергияга алып келиши мүмкүн, кычышууга алып келиши мүмкүн, шогушкан нерселерге алып келиши мүмкүн. Ал эми дезодоранттар болсо, тешчелерди бекитип салбагандыктан алар зыян эмес экен. Анан антиперспиранттар 24 саат бою, 48 саат бою, 36 саат бою сакташы мүмкүн экен. Мына ошол жактан өтө ыңгайлуу экен. Дезодоранттар болсо анчалык көп сактай албайт, алар 2-3 саат, 4 саат көп болсо тез-тез коюп турганыбыз оң болот экен да. Эгерде бизде тез-тез коюп туруу мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда
дезодорант колдонгонуңуз туура болот экен. Жана ошондой эле эми эле башталчу стадияда болсо кичине гана жагымсыз жыт пайда болуп калса, анда дезодорант колдонсок болот экен. Ал эми эгерде биз дезодорант колдонсок күчү жетпей, дагы деле көп жыттанып атса, анда антиперспиранттар жакшы болот экен. Эми антиперспиранттарды биз колтукка жана бутка гана коет экенбиз. Ал эми дезодоранттарды болсо биз бүт денеге койсок болот экен да, ошол жагы менен ыңгайлуу экен. Мына өзүнүн плюс минусу бар экен. Дезодоранттарды коркпостон беймара колдоно берсек болот экен. Ал эми антиперспиранттарды этият мамиле кылып колдонушубуз керек экен. Деги эле дезодорант жана антиперспиранттардын өздөрүнүн түрлөрү болот экен. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Муну билип алсаңыз, тандаганда дагы адашпайт экенсиз. Мына шарик дезодоранттар болот экен, алар суюк болот экен. Ролиги болот, же мындай төгөрөк нерсеси болот. Ошол айланып анан бизге дезодорант шоп берет экен, а ичинде сакталып турат экен, ошо суюк бойдон. Эми спрей дезодоранттар алар чачма болот экен. Шарик дезодоранттын спрей дезодорантка караганда мына өзүнүн жакшы жагы булар колдонууда ыңгайлуу жана көпкө чейин кармайт. Мына шарик дезодоранттар мына 48 саат деп турат, көпкө чейин кармайт. Ал эми спрей дезодоранттарды тез чачып турушубуз керек болот экен. Кургатыш керек болот, бирок шарик дезодоранттарды алар суюк болгондуктан кургатып, андан кийин гана кийимибизди кийишибиз керек экен. Мунун мындай гана кемчилдиги ушул экен. Жакшы жагы бул көбүрөөк кармайт экен. Чачма дезодоранттардын өзүнүн плюс минусу бар деп атабыз. Мына биз чачканда ал менен дем алат экенбиз. Мунун жакшы жери, спрей дезодоранттардын жакшы жери, алар денебизге тийбейт, андыктан мындай гана гигиеналык жактан көбүрөөк жакшы экен да, ал эмеге дезодорантка өтүп кетпейт экен бактериялар. Бирок дезодоранттар өз бактерияларды өлтүрүп атат, андыктан коркпосок деп болот. Бири-бирибиздикин колдонсок болбойт экен. Ал эми спрей дезодорант бири-бири эки адам бирөөнү колдонсо да боло берет экен, анткени ал денеге тийбейт. Бирок ошол эле да биз чачкан учурда дем алат экенбиз. Ошон үчүн дем албаш үчүн, бул кемчилдикти жок кылып коюш үчүн сиз чачканыңызда дем албай туруңуз. Ал аба учуп кетет, болду, анан денеңизде жүрө берет. Так, эми үчүнчү түрү бул стик дезодоранттары, алар катуу болот. Самынга окшоп катуу болот. Мунун өзүнүн күчтүү жагы, аларды кургатып отурбай, шуап дароо кийинип жөнөй берсеңиз болот экен. Бирок минус жагы, кемчилдик жагы, алар кийимде дак калтырат экен. Миң өндүрүш же компания, фирмалар дак калтырбайт деген менен калтырышы мүмкүн. Аны эми текшерип көргөндө билесиз, көпчүлүк учурда калтырбайт деген менен көп шуаганда калтырат экен да, көп жолу колдонулганда калтыра баштайт экен. Эгерде бир эле көйнөккө ошол дезодорант менен 2-3 күн колдонсоңуз, анда ал дак калтырып коет экен. Анан кийин ошол өзгөчө ачык түстөгү кийимдерде кийин дак пайда болуп катканда кийимиңиз тез жаман начар көрүнүп калат экен. Андыктан ошол жерде, бул жерде балким сиз экөөнү алмаштык салмак колдонгонуңуз жакшы. Балким сиз кыш мезгилинде шарик дезодоранттарын колдонуп, жай мезгилинде катууну колдонуп, бирок анда сиздин кийимиңизди мындай карап тандашыңыз керек болот экен да. Ошого карата тандаганда ушуга көңүл бурабыз. Faberlic компаниясы негизинен шарик дезодоранттарын чыгарат жана спрей дезодоранттарын чыгарат. Ал эми катуу стик дезодоранттарды Faberlic эмнегедир чыгарбайт, балким ушул кийимге дак калтырбай чыгаруу мүмкүн эмес болгондуктан ушундай кылаттыр. Эми биз Faberlic компаниясынын ушу шарик дезодорант жана спрей дезодоранттарын көрүп кетели. Негизинен мына могу сүрөттө тургандай, сиздин учуруңузда шарик дезодоранттары мына сүрөттөгүдөй мына ушул жерде көрсөңүз болот экен. Мына ушул сүрөттөгү дезодоранттар болбой калса, кокус каталогдо башка болуп калса, демек ал серия алмашты. Негизинен сиз караганда сөзсүз түрдө антиперспирантпы же дезодорантпы, шарик дезодорантыбы же спрей дезодорантпы, ошого гана көңүл буруңуз. Негизинен аты өзгөргөн менен жана 48 саат кармайбы, 24 саат кармайбы, негизинен функция, иштөө принципи бирдей эле. Мына могу сүрөттө спрей дезодоранттар мына сол жагындагы парфюмерный дезодоранттар, булар аялдар үчүн, ал эми оң жактагы томолок объему чоңураак болуп көрүнгөн, булар эркектер үчүн экен. Мына ошого жараша колдоно берсеңиз болот экен. Булардын баары тең парфюмерный дезодоранттар. Булар мына парфюм колдонбостон сиз атайын ошол дүкилерди алып отурбастан мына ушуну өзүн колдонсоңуз да боло берет экен. Бул парфюм катарда кете берет экен. Ал эми эгерде сиз парфюм кошо колдоном десеңиз, анда ушул мисалы үчүн 8 элемент деген дезодорант колдонсоңуз, сизге анын жыты жакса, анда сиз парфюмду дал ошону алганыңыз туура болот. Эмесе жыттар аралашып кетип, башкача жагымсыз жыт пайда болуп калышы мүмкүн. Андыктан ошол парфюмду колдонгондо этият болуп карап колдонот экенсиз. Эми эгерде сиз башка парфюмду да колдонгум келет десеңиз, анда сиз мына атайын спрей дезодорант бар, нейтралдуу жыты менен да, мына 24 саат бою деп турат, ак түстө. Ушул спрей дезодорантты бул көбүнчө аялдар үчүн көбүрөөк туура келет. Мына ушул спрей дезодорантты колдонуп, анан сиз үстүнөн парфюм себип алсаңыз болот экен. Ушуну аралаштырып колдонсоңуз болот. Башкаларды аралаштырып колдонсоңуз туура эмес болуп калат. Анан дагы бир каражаттарынын бири бул дезодорант, бул антиперспирант эмес, дезодорант катары десек болот да, бирок бул дезодорант деп жазылган эмес, гель спрей женского тела с бактериофагами дейт да. Бактериофаг деген мына көпчүлүк учурда бактерияларды өлтүрүүнүн жолу бул антибиотикке окшогон каражаттар. Барып антибиотиктер бирок мунукуда жардам бербей калат, анткени бактериялар ошого иммунитет пайда болуп калат экен бактерияларда, анан алар
каражатка ошол антибиотиктер өлтүрүүчү каражат болбой калат экен. Андыктан окумуштар изденип отуруп, мына бактериофаги деген нерсени таптыр. Антибиотиктин ордуна бактериофаги алардан дагы эффективдүү экен. Жана бул жаңы каражаттардын бири. Бул көпчүлүк учурда өзгөчө бизде өтө өнүккөн эмес, көп адамдар биле бербейт азырынча бактериофаг деген эмне экенин. Бактериофагдар деген булар бактерияларды жеүүчү мына жегич атайын майда организмдер экен. Алар болгону бактериялар жеткен бизге адам баласына эч кандай зыян алып келбейт экен. Андыктан мына ушул каражаттарды чыгара баштады. Мына Сенгара компаниясы, Фабрикке кошулган компания, бул дагы ушул каражатты чыгара баштады. Ошого көңүл буруп карап көрсөңүз болот. Ар кандай бактериофагдар бар экен. Эми мына ушул бактериофаг денебиз үчүн экен да, для женского тела деп турат. Мына денеге ушул бактериофагдарды колдонсоңуз болот. Өзгөчө сиз спорт менен машыксаңыз, тез тердеп турсаңыз, жайдын күнү, ысыктын күнү сиз денеңизге дагы, колтуктарга дагы чачып койсоңуз болот экен. Көбүрөөк дене үчүн булар бактерияларды жеп коет. Андыктан мына спрей дезодорант катары иштетсеңиз болот экен да. Муну бактерияларды жеп коет, бирок эч кандай өзүнчө парфюмга окшогон жыты жок. Муну парфюм менен да кошуп колдонсоңуз болот. Жыты нейтралдыга окшош да, бир аз гана жыттанат. Ошол бактерияларды жеп, бактерияларды жок кылып берет экен. Анан акырындык менен бактериялар азайып, мунукудай жыттанбай калат экенсиз. Бирок такыр колдонбой койсоңуз, бактериялар дагы деле пайда берет. Анткени терминен кошо шекер, май чыгып атат, муну билесиз. Андыктан антиперспирант, дезодоранттарды эч убакта такыр колдонбой коюу мүмкүн эмес. Анан дем алыш күндөрү 3-4 саат тез алдырып колдонбой жүрсөңүз болот экен. Негизинен мына денедеги жыттарга каршы экен. Антиперспирант, дезодоранттарды мына ушинтип каталогдон жана онлайн каталогдон бир сыйра көрүп чыксаңыз болот экен.